Алишер Ташбаевич келген екен депутатыбыз. Елдің үнін ұғайын, елменен сөйлешейін деп келген екен, ошаға суроо жооп берген болса, көмек кыласыңар, бардык группалардан айтылган эле, айыл башчылары эскертип баарын айтышкан эле. Жана көп эле элгесиз экен, бетке тигил бул деп кетип калышты. Ошо жолдун алыстыгынан да бардым, майли. Азыр келип калар, ага чейин чогулуш баштап тура берели. Анда сөз жогорку кеңеш депутаты Алишер Ташбаевич Элбаевда сөз, Рахмат, ассаламу алейкум агайын туугандар. Уруксат берсеңиздер отуруп эле иштей берсек. Отуруп эле сүйлөп. Иш сапарым менен мен биякта өкмөт айткандай, мен биздин регламент боюнча өзүңүздөргө маалым болгондой азыр жайкы каникул иштери болуп атат. Ошол маалда биз өзүбүздүн шайлоочулар менен ар жерде өзүбүздүн жумушту алып барып келип атабыз да. Мына мен мисалы 1,5 айдан бери бардыгы менен жолугушуп, бүгүн кече күнү Көк Таш айыл өкмөтү менен жолугуштум, жашоочулары менен, шайлоочулары менен. Бүгүн мына Көксерек айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушуп, баарлашып дегендей кыска өзүмүн кылган жумушумду, биздин партиянын жасап аткан жумушун, анан кийин сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдү угуп, ошол элдин добушун, үнүн аткаминерлерге, бийликке жеткизейли деп, кайсы көйгөйлөр бар, ошолорду билейли деп сиздердин атыңыздарга келип отурабыз. Эмне үчүн дегенде, бардыңыздар эле мына телефондон эле чала бересиздер. Анткени телефонго өз убагында жооп бере албайт экенсиңер. Мен эмне үчүн дегенде, мен 2 комитеттемин. Агрардык комитетте, андан кийин укук коргоо комитетиндемин. Экөөндө тең решающий голос менен. Андан сырткары буну эмнеге айтып атам? 2 комитет болгондо бирөөсү биринчи күнү, экинчиси экинчи комитет, үчүнчү, төртүнчү күнү мен сессияда, бешинчи күнү фракциянын жыйынындамын. Түштөн кийин анан суббота, воскресенье деп коебуз, дем алыш күндөрү отуруп ошол жана сессияларга даярданам да. Ошондо мен сиздердин кээ биринде телефонуңуздарды көтөрө албай калат экем, жооп бере албай калат экем. Кээ бирлер болду, баягыда келгенде айттым, ошол мага саат 8-9-тан кийин чалсаңыздар, ага чейин чалбай эле коюңуздар. Эмне үчүн дегенде, жогорку кеңеште отурганда аны эртең эле айтасыздар өзүңүздөр. Мына бул телефон менен эле сүйлөшүп отуратына берке кылып эле атат. Өзүңүздөр чалып аласыздар. Ошо чалбаңыздар. Чалсаңыздар, менин жардамчыларым бар, консультанттар бар. Ошо балдарга чалсаңыздар, тыныгуу маалына чыгып калганда сүйлөшүп мага айтышат. Бардык маселелерди айтканга, жазганга сиздер укуктуусуздар. Мына жыл башынан бери карап көрсөк, менин атыма, дарегиме Алабука Чаткал районунан 86 кайрылуу болду. Ошо 86-нын баардыгын карадым. Анан кийин өзүңүздөр ушу маалым болгондой башында мага батаңыздарды берип депутат болуп жана болгондо айттыңыздар эле. Алишер, сен ата уулу болбостон элдин уулу болгон. Анан кийин 5 жылда бир келе турган депутат эмес, байма-бай келе турган депутат бол дегенсиздер да. Ошоңуздарды эске алып, мен мына быйылкы жылдын эле эсебинен 5-чи жолу келип отурам да. Ошонун ичинде бир жолу мен укук коргоо органдарын, чек ара кызматкерлерин, министрликтерди алып келип өткөздүм. Алабукада чоң жыйын болду, ага да катышкандарыңыздар бар. Мына 5-чи жолу келип, эл менен байма-бай жолугушуп атам. Анан эми мына ошо сиздерди бардыгы келип, жасалып аткан жумуштарды угуп, боло турган жумуштарды угуп кетсин деп 3 күн мурун, 4 күн мурун айтылган да. Башка жерлерде айыл өкмөттөр өздөрү чуркап, бизге качан келесиз, качан ошо элдин көйгөйүн угуп, элдин наказын алып кетесиз дейт. Сиздердин айыл башчыңыздар бир чыгып койгон жок да, айыл өкмөтүңүздөр отурат. 3 күн мурун айтылган чогулткан мына сиздер. Бул эми жанагыда сиздин адресиңизге айтылган жанагы же сиз коркуп атасызбы, же кандай? Мен сизге айтып коеюн асалдуу түрдө. Мен жогорку кеңештин депутатымын, элдин өкүлүмүн биринчиден. Бул мени өкүлчүлүгүм конституциялыкта жазылган. Андан башка мыйзамдарда статус жөнүндө жазылган, депутаттын укугу жөнүндө жазылган. Сиз могу жерге болгон элдин бардыгын чогултуп беришиңиз керек эле. Анан кийин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан деп мэрде дагы бирөөсү айтып атат, келесиңиз. Эмне бүтүн Кыргызстан саясий партиясы жазган мыйзамдар ал башка адамдарга иштейби?
депутат өзүнүн көз карашы боюнча позициялык көз карашта болот. Кылган жумушу, алып барган укуктук мыйзамдык жумуштарынын бардыгы эл үчүн, кыргыз элинин жумуриятына чыгат. Ошол жерден чыгарган жумуш, биз жогорку кеңештен чыгарган мыйзамдар бул оппозициялык көз караштагы же бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрүнө же башкаларга деп чыкпайт ал жерде. Ошол жерде биз добуш берсек да бардык мыйзамга чыгарабыз. Ал бардык мыйзамдын бардыгы эл үчүн, Кыргыз элинин жумурияты, Кыргыз Республикасынын үчүн чыгат ал жерде. Ал бир 180 миң же болбосо бир 100 миң адамдын жанагысына чыкпайт. 6 миллиондон ашык калп болсо, ошо 6 миллионго чыгат жанагысы. Бул биринчиден, мен да азыр аким менен жолугушуп келдим. Бирок айттым ушул жерден азыр мен барам, жүрүңүз дедим. Мына могу Көкташ тыкында аябай шуркашып жанагылды, эл көп болду депчи. Мына 1 майдык 3 күндөн бери чылат. Качан келиңиз? 2-ге келиңиз. Анткени эртең менен өткөзсөңүз, эртең менен жумуш менен алек болот. Түштөн кийин дагы жумуш менен алек болуп калат. Ушул саат 2-лерге келсеңиз, 2-лерде эл кичине жанагы намаздан чыгып, анан келип убакыт сааты болот. Анан ошол акимиңиз, жаңы келген акимге деле айттым. Мына азыр карасаңыз дедим, ошол Көксерек айыл өкмөтүнө элди да чогулта албайт депчи. Элдин ошол көйгөйүн жеткизе албайт, ошон үчүн Көксерек айыл өкмөтү калып кетип атат. Эмне үчүн дегенде элдин көйгөйүн жеткизе турган өкүл сиз мыйзамдык укук алып барган ушул жерде. Элдин кызыкчылыгын алып барган ким бул? Айыл өкмөтү. Мына президенттин указы боюнча, жарлыгы боюнча бүт жанагы полномочия дейбизби, укуктук жанагыларды берди сизге, акимге берди. Элди чогултуп, элдин башын бириктире албагандан кийин эмне отурасыңдар? Анан кийин мага чай пай деп. Мен мисалы бизде саат 2-де деди, мен 2-ге келдим. Ровно саат 2-ге келдим. Мен өзүм 3 кызматтын полковнигимин. Буга чейин 29 жыл 6 ай 16 күн улуттук коопсуздук кызматында иштедим. Мен 17 декабрга чейин депутат болгонго чейин. Ар кандай кызматтарды көрдүм. Мен 17 мамлекеттик кызматта иштедим. Анан кийин сиздин кылганыңыздар мына. Эми бул жерден кыскасын айтып коеюн дейм. Что маалыматыңыздар болсун деп. Эмне жумуштар жасалып атат? Эмне жумуштар жасалды? Бизде эми Алабукада өзүңүздөр билгендей 21 партия жана шайлоого катышты. 21 партиянын ичинен бир эле партия өттү жогорку кеңешке. Бул бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өттү. Ошонун ичинен мага сиздер добушту берип, мен өттүм. А жогорку кеңеште бүтүн Кыргызстан саясий партиядан 6 депутат бар. 6 депутат, эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бүт жерде эле регламентте да жазылган эле, азыркы регламентте жок. Биз ошого шайланганда регламент боюнча ал жерде анык ачык жазылган. Парламентте оппозициялык көз караштагы, позициялык көз караштагы фракциялар болуш керек деп турат. Анан кийин жазылган кайсы оппозициялык көз караштагы партияларга кайсы комитеттерди бериш керек. Укук коргоо, жанагы финансы, ушуга ошон жанагылар. Азыркы жанагы биз кабыл алдык, бирок президент али кол кое элек, ал боюнча позициялык, оппозициялык көз караштагы деген жанагылар жок. Бирок менин оюмча оппозициялык конструктивдүү сын пикир айткан оппозициялык партиялар, көз караштар керек. Антпесе көрүп атасыздар, биз анча-мынча жанагы Орто Азиядагы мамлекеттерге окшоп, же башка бир жанагы мамлекеттерге окшоп, кандык же болбосо жанагы авторитардык мамлекеттерге айланып кетебиз. Өзүңүздөр мына көрүп атсаңыздар керек, менин баракчама жазылгандар көрүп атса керек. Мен болгондо дагы өзүмдүн ачык айкын сын пикиримди айтып келем, айтып келип атам дагы. Азыркы күнгө чейин мен 11 мыйзамды 6 айдын ичинде соавтор болуп кирдим, өзүм өзгөртүүлөрүн киргиздим. Баракчамда 93төн ашык чыгарылган жанагы жогорку кеңеште жасаган жумуштарым боюнча, ишмердүүлүгүм боюнча көрсөңүздөр деле болот. Ал жерде көп жумуш болуп атат, партия жагынан да болуп атат. Биз өзү негизи бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын планы боюнча биз жумушту Талас, Чаткал, анан Жалал Абад областынан 15-нен баштап пландаштырылган болчубуз. Тилекке каршы
Адахан Кимсанбаевич өзүнүн салам сапатын айтып ийди. Ал киши партиянын жумуштары менен, фракциянын жумуштары менен Бишкекте калып келе албай калды. Анан кийин сенен барып Алишер Ала Бука Чаткал региону жакшы билесиң, өзүң эли журтуң менен барып сүйлөшүп кел деген, анан өзүм келип отурам да. Эмне дейбиз? Мына мисалы канча деген көйгөйлөр айтылган, баардык көйгөйлөр менин эсимде. Мисалы 68 айыл бар экен Ала Бука Чаткал боюнча. Ошол айылдардын 2 жылдын ичинде мен эң эле кеминде барбады деген айылга 2 жолу бардым. Бул эң алыскысы, мисалы 110 километр, андан ары 30 километр деген Арап деген айыл бар экен Көкташта. Ошол жерге барганымда айтышкан. 30 жылдын ичинде экинчи жолу сиз кандидат келдиңиз, 91 жылы келгенде. Эсир бүтүп жок болуп атканда бир аксакалды айтышты. Ошол келип, ушул жерден бизде жолугушуп көйгөйлөрүбүз угуп кетти эле. Сиз экинчи ушу 30 жылдын ичиндеги кандидат депутатка сизсиз келип биз менен жолугушуп атканыңызга, келген үчүңүзгө рахмат ушунчалык деп аябай ыраазы болушкан эле. Ошонсуң ар бир айылда жүргөндө ар бир айылдын көйгөйлөрүн жана ошол жерде боло турган жанагылардын баардыгын жазып алгам. Эсте ошонун негизинде өзүмүн жогорку кеңеште ишмерлүүлүгүмдү алып баратам. Бул кыскасын айтканда эң эле бир орчундуусу суу болчу, экинчиси жол, үчүнчүсү чек ара, анан кийин биздеги жанагы социалдык объектилерде биз больница, роддом, анан ФАП, ошого окшогон мектеп, бала бакчалар боюнча айтылган эле. Четинен айта турган болсом, суу маселеси боюнча кыска айтып кетейин. Ала Бука районуна 30 жылдан бери бир кандай эч кандай жумуш болбоптур, анча-мынча аракеттер болуптур, бирок өзүнүн тыянагына жетпептир. Бирок мен 6 айдан бери министрликтер менен ишти алып барып жатып, азыркы күндө Ала Бука районундагы Чанасай суу сактагычы. Ушунун проекти бүттү, азыр экспертизасы калды. Экспертизасы бүтүп атат. Буга чейин кылышкан экен 3800-ге чейин көйтөбүз деп. Азыркы күндө көлөмү 1200 куб. Ошону 3800-ге дешкен экен, проект бүтпөй, кайрадан мен башынан жаздырып, азыр 5 миллион 800, 6 миллионго жакын куб суу бата турган жанагы суу сактагычтын проекти бүттү. Андан сырткары азыр экспертизасы бүтүп атат. Ал жак бул жагы менен карап көргөндө предварительный себестоимость деп коебуз, өзүнүн жана баалуулугу бир 600 миллиондун айланасында болуп атат. Мамлекет муну колунан келбей тургандыгы, акча каржырата жетпей тургандыктан азыр исламский группа деген бар, ислам группасы, ошол жака берип ИБР же болбосо АБР жана азиатский же исламский банк развития аркылуу жумуштар жүрүп атат. Бул эмнени айтат? Ушу Ала Букадагы дагы бир бул суу чыга турган болсо 52 айыл өкмөттүн суу маселеси чечилет да, мелиорация, ирригация боюнча. Андан сырткары мен министрликтин астынан койдум эле Фрунзенский канал деген Бишкек Ала Букадагы. Бул Ала Бука сайдан тартылып, бул 3 айыл өкмөттү жабат. Бул Ала Бука айыл өкмөтү, Балтагулов айыл өкмөтү, Аккоргон айыл өкмөтү. 600 миңден ашык гектар жерге суу менен камсыз болот. Ушуну балансына өткөзтүгөн. Азыр эме билбейм, суу чарбачылыгында бул коррупцияга аралашып кетиптирлер. 2015 жылы кредит алышып ийиптир, аны эч ким билбейт. Жарымын жартылай жаап, акча каяка кеткен, мамлекеттен бөлүнгөн акча каяка кеткенине эле дайынсыз да. Быйыл ошо сүйлөшүп атып, 12 миллион 800 миң акча бөлүнгөн эле суу чарбачылыгы. Ал дагы жарым жартылай азыр аким менен сүйлөшсөм иштетилбей турат дейт. Эмне жылдын аягына чейин кармап, анан бюджетке кайра өткөзүп бересиңерби деп. Мына карапайым. Ошол канал министрликтин балансына өтө турган болсо, бул эмнени билдирет? Ошол 28 километрди асфальттаса, бетондосо. Бул чоң жумуш да. Суудун жанагы өзүнүн естественный потеря, же болбосо жанагы жоголгондугу азаят эле да. Суу толук кандуу элжелерге жетет эле. Эмне үчүн дегенде бул арык экен, чоң канал арык. Ичи лай басып өтүптүр. Тазалоо жумушуна деп эле 2 крандап келип, бир экскаватордап келишип алып эле, ар жагын чукуп, бер жагын чукуп, жылды эле ушул экен да. Арык тазалап атабыз деп. Андан сырткары дагы бир
проект, чоң проект, бул 1 миллиард 100 миллиондун айланасында болуп атат. Бул как раз ошол сиздер жактын көйгөйү. Ошол канал суу сактагычы менен курула турган болсо, Орто Топой массиви, анан могу сиздердин ылдый жагыңыздар, Шакафтар, Сумсар, 1 май, анан кийин Көкташтын ылдый жагында жайыктарга суу чыгат. 5 миллиондон ашык болуп атат бассейндин өзү. Бассейн эмес, ал жерде водохранилище, суу сактагыч. Башы терек сайдан тартылат. Мурункусунда жана анчамча депутаттар өзүнүн жанагы жагынан чыгарып алып Орто Токойдон, Кызыл Токойдон чыгарабыз дешкен экен, ал болбойт. Ал жерде азыр самотек деп коет, өзү агып келген жанагы суу. Кызыл Токойдон ошол жерде Көкташ деген жанагы булак бар экен, ошол жерде Көкташ деп коет экен, аксакалдар билсе керек. Ошол жерден тартылып, каналдар курулуп, чоң жанагы курулат, жанагы суу сактагыч. Андан кийин ылдый жагында 2 канал бөлүнүп, 4 БДР деп коебуз, БСР деп коебуз, бассейни суточного регулирования, же болбосо декадного регулирования, 4 БДР менен келет. Бул 1 миллиард 100 миллион болуп атат. Ушул жанагы мен айткан 4 проектке келсе, могу жерде канча деген суу менен көйгөйлөр чечилет. Чечилет. Бул боюнча азыркы күндө проекти Южный жанагы региональный управление деп коет экен, суу сактоо. Ошол жактан проект азыр жазылып бүтүп калды, экспертизасын жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп атат. Суудун өзүнө эле ар жак бир жагы менен проект жанагылардын экспертизасын кошо эсептегенде 2,5 миллиард сом каралып атат. Бул эгейсиз чоң сумма. Эмнеге дегенде бунун баардыгын мамлекет каржылап бере албайт, чет жактан азыркы жанагы күндө берилип атат. Ушул проекттер бар, грант бергиле, жана башкаларды бергиле деп. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Айыл чарба министрлигине быйыл 26 миллиард акча бөлүндү, үрөөн жана башкаларга. Бул жана химикаттар дейбиз, удобрение ушулардын баардыгына. Бирок ошонун ичинен 1 миллиард 100 миллиону бөлүндү эле, салыштырып көрүңүздөр да. Республика боюнча канча деген суу боюнча көйгөйлөр республика боюнча чечилди да. Мен сиздерге башында айткам ушул жерде турганда. Мен мога райондун фондунун акчасын карабайм башка депутаттарга окшоп, аңдыбаймын, өзүмдүн компанияларымы тыкпайм, жолду салып берем, садик салып бердирем деп анан кийин жана кылбайм. Мен күчүм, кудуретим жетет, республикалык бюджеттен Алабука Чаткал районуна акча тартып келгенге. Мына ошол боюнча, суу боюнча жанагы жумуштар болуп атат. Андан сырткары жол маселеси боюнча Алабука Көкташ жол деп коелу. Буну бөлүп жанагы баста. Алабука Көкташ жолу боюнча дагы чоң жумуштар жүрүп атат. 2 жолу министрлик келип кетти. Эң акыркысына Кыргыз жол транс проект деген келип, бардыгын көрүп кетти. Айыл өкмөттөрдүн бул жагы жанагы Абдубайт алып барды, акимиңиздер алмашып атып, зам акимдер дагы чыгарып, ушул жолду бардыгын көрсөттү, көрүшүп кетти. Экинчи жагы андан кийин Чаткалга кеткен Алабука Чаткал жолун көрдү. Эмне үчүн дегенде бул жерде бир эле көйгөй бар. Мага чейин бул жолду жанагы местный бюджет деп коебуз, ошол жакка өткөзүшүп алыптыр айыл өкмөттөрдүн балансына да. Буну ошо туура эмес кылышкан да. Жанагындай жол болгондон кийин бул жанагы Минтрансқа караганда международный деп коет, М4 деп коет категориясынчы. Ошол жол болгондон калтырыш керек эле да. Могу айыл өкмөттөрдүн фонддун акчасын аңдыбай, ушул балансын өткөзбөстөнчү. Эми мындай болот, жарымы айыл өкмөттөр бүтүрөт, калган жагы Минтранс менен сүйлөшүүлөр жолу жүрүп атат. Алар бүткүзүшөт. Биринчи эле келгенде азыр Көкташтын жанагы перевал эмес, бул жагынан өтүп атат. 28 километрге жол кыскарат, перевал жок болот, жок жагы менен өтөт. Узундугу 15100 метрлик жол болот. Ошого Минтранс биз специалисттерди жанагы жол адистерин, техниканын бардыгын беребиз дешти. Эмиги жылкыга өздөрү 3 километрден 5 километрден кылып туруп, могу жанагы республиканский бюджеттен финансируйт этип беребиз дешип атат.
Эмне дегенде биз мыйзам кабыл алып бердик. Буга чейин транспорт министрлигинин өзүнүн фонду жок эле, республикалык бюджеттен канча акча бөлүп берсе ошол гана иштетилчү. Азыркы мыйзам боюнча транспорт министрлигинин фонду бар. Дорожный фонд деп коет, жол фонду деген. Ал каяктан келип түшөт? Мына сиздер менен биз машина айдап жүрөбүз, ошо машинанын налогун төлөп атабыз, жолдордон түшкөн жана бүт баардык налогдор өздөрүнө түшөт. Бир жылдында аяк биягы менен эсептөө, асыналы эсептөөлөр боюнча 2 миллиардтан 3 миллиардка чейин сом ошол жерде чогулуш керек. Ошонун негизинде министрлик өзүнүн жумушун толук кандуу алып бара алат деп айтып кетем. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой, республикада 5 район бар өзүнүн фонду менен. Бул Ысык көл, ал Кумтөрдөн түшкөн акча, анан кийин Талас, ал жерде Алтын жана жер үйдүн меркеси акчасы, Чаткал, Алабука, Алтын кендердики, и Кочкаратада жанагы нефтеперерабатывающий заводдун акчасы түшөт. Ушул эле бар. Анан бардыгынын аңдыганы ушул. 452 айлык өкмөт болсо, 452 айлык өкмөттүн көбүнчөсү 95%га чейин бүт баары дотацияда отурат республикада. Бир эле бизде Көк Таш айлык өкмөтү мисалы дотацияда отурбаш керек. Предварительно булардын бир жылдык бюджети 120-130 миллион сом түзөт. Калган айлык өкмөттөрдүн бардыгы бизде Алабукада 7 айлык өкмөт, Чаткалдагы 4 айлык өкмөттүн бардыгы мамлекеттен дотацияда турушуп акча алышат. Андан сырткары эмне болуп атат? Жол жанагы мектептер боюнча, мектеп боюнча 2015 жылы биз киргизген элек, могу Ажектин 1-майдагы мектепти. Ошол башталып кийин токтоп калыптыр. Ошол мектеп, анан кийин Алабука айыл өкмөтүндөгү Жаңша конушунда мектеп, Балтагул айыл өкмөтүндөгү Коштереги айылындагы мектептерди мен сүйлөшүп, первоочередный кылып, эмки жылдыкын капвложениясына киргизип акчасын чечишип, эмки жылдан Кудай буйруса баштайбыз деп атат. Экинчи этап менен 2 мектеп бул Алабука районунда жанагы караштуу ылдый жакта кыргыз-өзбек мектеби, жана Жданов деп коебуз го. Ошол жердеги кийинкиси Кошалмурт деген айылдагы мектеп. Ушул 5 мектеп. Ажекте ФАП курулмай. Андан сырткары могу сиздерден бирден бир көйгөй болуп келип атат. Бул кайсы көйгөй? Бул суу маселеси да. Ичүүчү суу маселеси. Буну мен ачык эле айтам, мен башка бирөөлөрдүн жанагысынын кылган кызматын, кылган жумушунун өзүмө жанагы болайын деп бизде анча-мынча жанагылар бар. Жана кыргызда айтмакчы, бышкан окатка бөкөөл көп дегендей, баардыгы даяр болгондо жана лента кескенде эле баардыгы чыгышып алат. Мен кылдым. Ушулардын баарын эмнеге айтып атам? Ушу жумуш болуп атканын айтып атам да сиздерге. 2018 жылы могу сиздерде айыл өкмөттүкү жанагысы кириптир да. Мен атайын көтөрдүм да суу маселесин ушу Көксерек айыл өкмөтү айтышты эле кайра эмне болуп атат деп баарын көтөрсөм сиздерде жанагы бар экен. Бул жерде менин катышым бул жакта сиздерде ушуну бүтүрүп бериш экен да. Бу жерде мынтип турат орусчасычы: строительство систем питьевого водоснабжения села Теңги дейт. Теңги айылы, Актайлак, Бирлешкен, Кошболот, Сары Коз, Төлөкө, Көксерек, Алабукинский айыл өкмөтү дейт. Алабукинский району. Бунун баардыгын Сандвич деген компания утуптур. Сметасынын бүт баардыгы 212 миллион экен. Бүгүнкү күндө бул боюнча 12% гана сиздерде жана финансирование болуптур. Керектүү сумма азыркы күндө 131 миллион 761 экен. Бу жерде бүт жанагылар болот, турбалардын кайсы кал жакта өтүш керек, ушул экен. Бул жерде анан кийин мен бүт кагаздарды көтөрдүм, кандай эмне кылыш керек деп. Булардыкы токтоп калыптыр, компания айтып атат. Биз бүтүрүп бергенге даярбыз, мүмкүнчүлүгү шаймандарыбыз бар деп ошол деп чыгышып атат. Ал жагы туура эле экен бир жагынан. Анан негиздеп көрсөк, бул Кытайдан келген грант экен. Акчасы келиптир. Эми бул каржы булага кайсыл жакка кетип калган түшүнүксүз да. Азыр эми ушунун артынан байма-бай түшүп атам. Азыр дагы аким менен да отуруп сүйлөштүк. Сиз дагы могу
ушул боюнча каттарды жазыңыздар деп. Ушул каттарды, кайрылууларды менин атыма биринчиден ушул жерде отурган сиздер жазышыңыздар керек эле. Мого биздин айыл өкмөт жазыш керек эле отуруп. Урматтуу депутат, биздин ушундай болгон, ушулу көйгөй, ушуларды караштырып бериңиз. Элдин атынан протоколду түзүп, протокол түзгөндө жакшы билет экен, протокол түзөбүз дейт. Түзүп ушуларды баардыгын айылдык жанагы сходка деп коебузбу, жыйындарды өткөзүш керек эле. Ушунун баарына колду койдуруп, анан кийин жөнөтүп, анан кийин мен иштебей койсом, же кыла албай койсом, анда башка жөнүндө. Бала ыйламай эмчек жок дейт. Капа болбойсуздар. Силердин көйгөйүңүздөрдү айтпасаңыздар, мен каяктан билем? Мен кантип көтөрөм? Мен эмне Нострадамус эмес экенмин, же Ванга эмес экенмин, отуруп алып эле мындай карап туруп айтып кое турган. Мына канча могу жанагы айыл өкмөттөрдүн байма-бай келишет. Келет, чалат. Сиздердин мына айыл өкмөтүңүздөр жамандаш эмес, мына бетиңизге эле айтып атам, мен бетке эле айткан кишимин. Бир жолу чалып же кызыгып койгон жок. Биздин көйгөйүбүз, мына мисалы могу Көк Таштыкка 2 жолу келди. 1 майдыкы жана Мухтар байма-бай чалышат. Калган деле айыл өкмөттөр чалышат. Мону карап бериңиз. Келдик эле Бишкекке. Могу министрлик бизди кабыл албай атат. Же могу жерде моундай токтоп калдык. Кандай кыласыз? Жардам бересизби деп. Анан билбейм, сиздерде мен же мүмкүн жанагы бир проблемалар жокпу, же кандай бүт бардыгы жайма-жай, шайма-шай окшойт бүт бардыгычы. Эми кичине кыймылдабайсыздарбы? Айтпайсыздарбы? Мындай айта турган жерде дачы. Анан отуруп алып эле, мына бул келбеди, ал келбеди,